Siz kimге көбүрөөк таянасыз? Адамгабы же Кудайгабы? Siz kimden көбүрөөк үмүттөнөсүз? Адамданбы же Кудайданбы? Адамга таянган адам менен Кудайга таянган адамдын айырмачылыгын жана алардын жемишин билгиңиз келеби? Эгерде билгиңиз келсе, анда мен менен бирге Жеремия пайгамбардын китебин ачыңыз. Жеремия пайгамбардын китеби 17-бөлүмдө 5-6 аяттарда адамга таянып, адамдан үмүттөнгөн адамдын жашоосу жана анын жемиши жөнүндө айтылган. Ал эми 7-8 аяттарда Теңирден үмүттөнүп, Теңирге таянган адамдын жашоосу жана анын жемиши жөнүндө айтылган. Ушул айырмачылыкты көрүшүбүз үчүн келгиле ушул аяттарды карайлы. 5-6 аяттарда мындай дейт. Теңир мындай дейт. Адамдан үмүттөнгөн, өз денесин тирек кылган, жүрөгү Теңирден алыстаган адамга каргыш. Демек, адамга таянган адам, ал адамдан үмүттөнөт. Ал өз денесин тирек кылат, өз денесине таянат, өз акылына таянат. Ал адамдын жүрөгү Теңирден алыс. Демек, мындай адамга каргыш дейт. 6 аятта адамга таянган адамды бир нерсеге салыштырып жатат. Ал адам чөлдөгү бадалдай болот. Ал адам чөлдөгү бадалга окшош дейт. Ал ырайымдын келгенин көрбөйт дейт. Ал чөлдөгү ысык жерлерге, түшүм бербеген эч ким жашабаган жерге отурукташат дейт. Демек, адамдан үмүттөнгөн, адамга таянган адам, ал чөлдөгү бадалга окшош. Эч ким жашабаган жана эч кандай түшүм бербеген жерге отурукташат дейт. Силер чөлдө түшүм берген даракты көрдүңөр беле? Жок, чөлдө тикенек жана түшүм бербеген дарактар өсөт. Ал эми 7 аятта Теңирден үмүттөнгөн, Теңирге таянган адам баталуу дейт. 8 аятта Теңирден үмүттөнгөн, Теңирге таянган адамды бир нерсеге салыштырып жатат. Анткени ал адам суу боюна тигилген, тамырын суу түбүнө жайган дарактай болот дейт. Демек, Теңирден үмүттөнгөн, Теңирге таянган адамды суу боюна отургузулган даракка салыштырып жатат. Ал аптапты, башкача айтканда, ысыкты сезбейт. Эмне үчүн ал аптапты, ысыкты сезбейт? Анткени ал суу боюна отургузулган. Анын жалбырактары жашыл бойдон турат. Эмне үчүн анын жалбырактары жашыл бойдон турат? Анткени ал суу боюна отургузулган. Ал кургакчылык убагында да коркпойт дейт. Кургакчылык, кыйынчылык же кризис убагында да коркпойт дейт. Эмне үчүн ал кургакчылык, кыйынчылык убагында коркпойт? Анткени ал суу жээгине отургузулган. Жана эң негизгиси, ал мөмө берүүсүн, жемиш берүүсүн токтотпойт дейт. Эмне үчүн ал жемиш берүүсүн токтотпойт? Анткени ал суу боюна отургузулган. Урматтуу көрөрман, сиз кандай даракка окшошсуз? Суу боюна отургузулган, жемиш берүүсүн токтотпогон даракка окшошсузбу? Же чөлдөгү ысык жерлерге эч ким жашабаган, жемиш бербеген бадалга окшошсузбу? Мунун жообу сиз кимге көбүрөөк таянып, кимден көбүрөөк үмүттөнүп жатканыңызда. Накыл сөздөр 3-бөлүмдө 5-аяттан 8-аятка чейин мындай деп жазылган. Бүт жүрөгүң менен Теңирден үмүттөн. Өз акылыңа, өз күчүңө таянба. Бардык жолдоруңда Кудайды таанып бил. Ошондо ал сенин жолдоруңду багыттайт. Өзүңдү акылман эсептебе. Өз күчүңө таянба, башкача айтканда. Теңирден корк, жамандыктан кач. Бул денеңе саламаттык, сөөгүңө азык болот. Демек, Теңирден көбүрөөк үмүттөнүп, Теңирге көбүрөөк таянсак, анда биз суу боюна отургузулган, жемиш берүүбүздү токтотпогон даракка окшош болобуз. Ошондуктан көбүрөөк Кудайдан үмүттөнүп, көбүрөөк Кудайга таянып, суу боюна отургузулган, жалбырагы ар дайым жашыл бойдон турган, жемиш берүүбүздү токтотпогон даракка окшош бололу. Кудайдын тынчтыгы сиздер менен болсун.